Жаңы жыл бүткүл дүйнө сүйгөн майрам, бирок ар бир өлкөнүн өзүнүн салттары бар. Алар бизге адаттан тыш жана күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн. Мен сиздерге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө жаңы жылды кандай майрамдаганы тууралуу кызыктуу жана таң калыштуу фактыларды айтып берейин. Сиздер менен кайрадан кызык инфо рубрикасы, экрандан алыстабаңыздар. Жаңы жыл Микронезияда. Бул өлкөдө кээ бир аралдарда адамдар жыл сайын жаңы атка ээ болушат. 1 январь күнү алар жаңы сындарын жакындарына, досторуна шыбырап, барабан кагып же жиндери укпасын деп ызычуу кылып айтышат. Бул салттан улам окуялар көп болгон. Бир жолу аралдардын биринчи тургундарынын жарымы жыл бою Майкл Джексон деген ысымды алып жүрүшкөн. Ал эми Таиландда тайлар майрамдарды абдан жакшы көрүшүп, эч көңүл ачуу үчүн кошумча себептерден баш тартышпайт. Балким ошондуктан алар жаңы жылды 3 жолу белгилешет. Биринчи Европанын жаңы жылын, экинчи Кытайдын жаңы жылын жана өздөрүнүн майрамы Сонгкран. Сонгкран апрель айында бир нече күн катары менен белгиленет. Бул убакта тайлар көчөгө чыгышып, бири-бирине бакыт тилеп, бири-бирине башынан аягына чейин суу чачышат. Канчалык тезирээк жана катуураак суу чыкса, жаңы жыл ошончолук бакыт келет деп ишенишет. Италиянын элдери жаңы жылга киргенде сөзсүз түрдө эски жана керексиз нерселердин бардыгынан арылуу керек деп эсептешет. Жаңы жыл түнү темпераменттүү италиялыктар эски буюмдарын үйүнүн терезесинен дароо ыргытышат. Эски күндөрдө көчөгө сынган эмеректер да учуп кетчү. Эквадор мамлекетинде жыл көптөгөн саякаттарга толушу үчүн эквадордуктар жаңы жыл түнү биринчи сапарга барууну сунушташат. Ал үчүн сааттын жебеси 12 болгондо колуңузда чемодан менен үйдү айланып чуркашыңыз керек. Дүйнөнүн шарап борборлорунда бир дагы майрам жүзүмсүз өткөрүлбөйт. Мисалы, Испанияда жаңы жылдык майрамдын бардык катышуучулары үчүн алдын ала 12 жүзүм даярдалат. Испандар бардык мөмө жемиштерди түгөтө жесе, жыл сөзсүз ийгиликтүү болот деп ишенишет. Швецияда Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнөн айырмаланып, балдарга белекти узун бойлуу, сакалчан карыя эмес, гном Юль Тонтен алып келет. Ал эми ага ар кандай кичинекей жаныбарлар, троллдор, перилер, ханзада жана принцесса, ал тургай хар ханышасы жардам берет. Жаңы жыл түнү швециялыктар кошуналарынын эшигине тарелкаларды сындырышат. Сынган тарелкалар канчалык кичине болсо, жаңы жылда ошончалык бакыт келет. Вьетнамда жаңы жылды кары картаңдар менен тосушат. Вьетнамдыктар жаңы жылдык дастурконго жашы 70-тен ашкан адам отурса, анын акылмандыгы келгендердин баарына тарайт деп ишенишет. Ал эми конок канчалык чоң болсо, ага ошончалык урмат көрсөтүлөт. Иранда жаңы жыл жаңырган мезгилде 21-22 мартка туш келип, Науруз деп аталат. Майрамдын символу будайдын өнүп чыккан дандары, кычыраган кыштын кийинки жаңы жашоосунун салтанатын билдирет. Ошондой эле дастуркон шамдар менен кооздолушу керек. Бул оттун тазалоонун символу, боелгон жумуртка, жеренин символу. Жаңы жылдын келиши менен Иранда мылтыктын үнү угулат. Ошол учурдан тартып майрамдын өзү башталат. Жаңы жыл Австралияда жайында белгиленет. Ысык Сантаны жылуу пальтосунан арылууга мажбурлайт жана анын майрамдык костюмунун ичинен көбүнчө кызыл сандык, сакал муруту жана кепкачан гана болот. Булар да ысыкка туруштук бере албайт жана карсыз жүрө албайт. Ошондуктан аяз ата белектерди серфинг тактасында жеткирет. Эл аны жээкте кубанычтуу кыйкырыктар жана фейерверктер менен тосуп алат. Кытай жаңы жылды февраль айында майрамдайт. Бул өлкөдө негизги жана эң узак майрам. Анда көптөгөн дүкөндөр жана башка мекемелер иштебей калат. Майрамда дайыма кызыл түс көп болот. Мисалы, кийимде, үйлөрдүн жана көчөлөрдүн жасалгаларында. Кытайда жаңы жыл күнү көптөгөн фейерверктер атылып, катуу үндөр жиндерди коркутуп, ийгилик тартуулайт деп ишенишет. Бүгүнкү күндө Эфиопия сейрек кездешүүчү мамлекет. Ал жерде Юлиан календары дагы эле күнүмдүк турмушта колдонулат. Бул өлкөдөгү календар биздикине караганда 7 жыл 8 айга артта калат.
Эфиопияда жаңы жыл 11 же 12 сентябрда белгиленип, Энкуташ деп аталат. Индиянын тургундары балким эң бактылуу адамдар. Анткени бул өлкө жаңы жылды 4 жолу майрамдайт. Алгач март айында түштүк штаттарда, ал эми апрелде түндүк штаттарда, июль-август айларында Кералада жана октябрда батыш провинцияларда майрамдалат. Майрамдык салтанаттарга жаркыраган кездемелер, кызгылт сары желектер, сансыз чырактар, жемиштер жана таттуулар кирет. Көрдүңөрбү достор, биздин өлкөдө жаңы жыл 1 январдан башта эсептелсе, ал эми башка мамлекеттерде ар түрдүү убакта, ар кандай салттар менен белгиленет экен. Бүгүнкү маалыматтар сиздер үчүн кызыктуу болду деген ишеничтемин. Келе жаткан балык жылы ак жолтой, бакубат алып келген жылдардан болсун. Жаңы жылыңыздар менен.